Жалабаттагы 22 гектар аянтка салынып жаткан базардын курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул аймакка 5 павильон салынып, азык-түлүк жана буюм саткан бөлүктөр өзүнчө жайгашат. Андан сырткары автобекет, унаа токтотуучу жайлары, автосервис, ашкана сыяктуу шарттар түзүлөт. Курулуш ишин кытайлык компания жүргүзүп жатат. Курулуш материалдарына келсек, цемент жана тактайлар жергиликтүү заводдордон алынса, башка керектүү материалдар Кытайдан алынып келинет. Бардык курулуш материалдары сертификациядан өткөрүлөт. Биз базарды курганга жараша жакшы жана сапаттуу материалдарды колдонобуз. Келишим боюнча 2026 жылдын аягында базарды куруп бүткөрүү пландалган. Ушул тапта павильондордун пайдубалын түптөө, темир конструкцияларын кураштыруу сыяктуу бир катар иштер жасалып жатат. Биздин артыбыздагы экинчи павильон курулуштагы эң чоң объекттердин бири. Ошондуктан болушунча күчүбүздү ушул жака жумшап, эртерээк бүткөрүү аракетиндебиз. Ушул тапта пайдубалына байланыштуу бардык иштер аяктап, биринчи кабатында жумуш уланып жатат. Жаңы базар бүткөрүлсө, Жалал-Абад шаарындагы бардык базарлар ушул жайга көчүрүлөт. Бул кадам шаардагы унаа тыгындарынын алдын алуу, баш аламан жайгашкан базарларды иретке келтирүү жана шаар бюджетин толтуруу максатын көздөйт. Негизги болгон көчөнүн бири Байзактын эки чекесинде, Нагим Айтматова көчөлөрүндө, Байман Эркинбаев көчөсүндө жол тыгындарын карасаңыздар, борбордук базардын өзүнүн автостоянкасы жок. Биздин эл колдонуучу көчөлөрдүн бардыгын стоянка кылып, шаарга келген коноктор үчүн, шаардыктар үчүн тыгынды чыгарып атышат да. Ошолордун баардыгын эске алып, бул жерде Жалал-Абад шаары, Жалал-Абад областынын борбору болгондугуна байланыштуу биз ушул борборду таза, иреттүү, жакшынакай кармоо дагы биздин планыбызда да. Ошон үчүн биз ушул жака жылдырып атабыз. Жаңы соода жайындагы орундуктар алгач эски базарлардагы сатуучуларга бериле турганын алдын ала тизмеси түзүлгөнү айтылды. Ушу базар курулуп аткандан баштап эле базарда иштебеген адамдар да келип көбү кайрылып атат. Биз да базардан орундук берүүңүздү суранабыз деп, бирок мен баардыгына бирдей жооп берип атам. Эң негизгиси мына биздин борбордук базарда турган соодагерлер үчүн биринчи кезекте берилет. Биздин бир эле борбордук базар эмес, ошо биздин эң негизги жол болгон Байзактын эки тарабындагы базарлар, ошо эле мына Байман Эркинбаев көчөсүндөгү дагы Нурзаводдун ичиндеги базарларды ошол жака жылдыруу пландаганбыз. Ошолорго биз беребиз биринчи. Алардын иштеп аткан соодагерлердин бардыгынын тизмеси аныкталып чыккан, кимиси канча квадратта турат, ким иштетип атат. Эң негизгиси ошол жерде соодасын жүргүзүп аткан ишкерлерге биринчи кезекте беребиз. Белгилей кетсек, 2024 жылдын ноябрь айында жаңы базарга капсула салынган. Иш-чарага жергиликтүү бийликтин жана Кытайдан келген өкүлдөр катышкан. Анда курулуштун сметалык баасы $57 миллион экени жана инвесторлордун колдоосу менен ишке ашаар айтылган. Акылай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.